Сколиоз оорусу менен жабыркап сакайуу үчүн көчөдө кайырчыга айланган Бекжанга акча чогула баштады. Ал биздин фондко кайрылганга чейин көчөмө-көчө акча чогултуп, 1 жыл дегенде 420 000 сом чогулткан. Ал эми биздин коомчулукка кайрылуу видеобузду чыгарганыбызда 2 күн дегенде 172 000 сом чогулду. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген элдин кайдыгер эместигинен кабар берет. Бирок бул каражаттагы Бекжанга жетишсиз. Андыктан келиңиздер, ынтымагыбызды көргөзүп, колубуздан келген жардамыбызды берели. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө калк ичинде канчалаган кайрылуулар бар, бирок кайрылуу кабыл алып, колубуздан келген аракетибизди жасап, сиз менен биздин бүгүнкү күндөгү аракет бул дүйнө акыретибизге бактылуу алып келе турган жол экендигин жакшы билгендиктен ушул ишти жасап жатабыз. Ошон үчүн урматтуу достор, мына азыр менин жанымда отурган Бекжан мекендешим сколиоз оорусуна чалдыккан. Бирок бул сколиоз оорусунун мындай бир акыбалды өтө мындай кыйынчылык жаратат экендигин биз азыр сөз кылабыз. Бирок мен сөз баштар алдында ошол Бекжандын видеосу чыкканы 5-10 сомдон салып отуруп, кимдир бирөө 500 сом салып, кимдир бирөө 50 сом салып, 1000 сом салып кол сунган акча мына бул жерде 2 күндө 172 000 сом каражат топтолду Бекжан. Мына ушул каражат сенин ден соолугуң жакшырыш үчүн, сен үчүн ошол тапкан ырыскысынан бөлүшкөн биздин мекендеш замандаштар үчүн, ошолорго сен ыраазы болуп, биздин кылган кыймыл аракетибизге ыраазы болуп, ошол бирибиздин ыраазычылыгыбыздын аркасында Аллахтын ыраазычылыгы бар экендигин билгендиктен ушул ишти кылып жатабыз. Анан бул аманат акчалар ошол сенин ден соолугуң жакшырыш үчүн. Бирок бул акча, достор, мен бул жерден бир нерсени айтып коеюн. Бекжан өзү коробка көтөрүп, көчөдө ош базарга барып, ошол кара колдо жүрүп, бир маркеттердин алдында туруп, ошентип жүрүп кыйындап, чогултуп отуруп 5 000 долларга жеткизиптир. Просто баарыбызга ден соолук керек, достор. Эч кимибиз кыйналбайлы. Бирок ошондой карайлап турганда бир үйдүн жалгыз уулу, атанын тиреги, атадан кала турган туяк, ошол Бекжандын мага айткан сөзү: Азамат байке, мен да үйлөнгүм келет, мен дагы жашнакай келинчегимен ээрчиш баскым келет, мен да балалуу болуп, баламды эркелетким келет. Бирок мен күн санап алсырап баратам. Бул сколиоз оорусу, мына азыр Бекжан бүгүн басып билген болсо, бунун акыры ушинтип барып бөйрөктөр отказ берет. Анткени муну мындай кылайлы, Бекжан, мен чечип көрсөтсөм, азыр достор, акыбалды сиздерге жеткирүү үчүн айра жок ушуну жасайлы эми. Мына азыр мындай акыбал, мындай достор. Эми буга просто жумшак жүрөк керек болгону гана. Караңыздарчы, мына бул жерде мындай сколиоз менен кайрылганда мен сиздерге апазалини да чагылдыргам. Мына урматтуу кыргыз элим, биз бүгүн Турция мамлекетинин Стамбул шаарындабыз. Азыр Мехмет Айдаганга, доктор Мехмет Айдаганга келип, жолугуп өтө кубанычта болуп турам. Анткени себеби бир мезгилде биз кыйынчылыкта туруп, ушундай чакырыкты жасап, апазалинин ден соолугун жакшыртыш үчүн чакырык кылганда, мына ушул инсандын алтындай колу менен биздин мекендешибиз түзөлүп мекенибизде. Мистер Айдаган, сизден Аллах эки дүйнө ыраазы болсун. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз, Кудай буйруса. Görüşmek üzere. Aman. Ынтымак барда угандар, кыздарым кыргыектей бултунат. Ырзалдың ынтымакта болобу, жаркырап дайым кыргыздын жакшырган болобу. Кыргызстан деп жашасак, кылымды кыш жасасак, бул ынтымак. Күлүп башын буралсак, кыргыз үчүн туралсак, бул ынтымак. Ögörse, ata jurt dep jönösö, ынтымак. Eldi sudan ötkörse, erler tuğlu
көтерсе ынтымақ. Туған елді сыйласақ, ту алдында жинасақ ынтымақ. Елдің ынтымағы, ар бір жаран қолында ынтымағы мекендің, ар бір адам ойында ынтымағы мекендің, ең бірінші орында ынтымағы мекендің, елдің ынтымағы. Елім ынтымағың баш алсын егіндей, елім ынтымағың шінелсін темірдей, елім ынтымағың қарма тұт кетірбей, елдің ынтымағы. Елім ынтымағың баш алсын егіндей, елім ынтымағың шінелсін темірдей, елім ынтымағың қарма тұт кетірбей, елдің ынтымағы. Сколиоз оорусу менен 20-дан ашык 30-га жакын мекендештердин жакшырышына себепкер боло алдык. Сиз менен биз. Бирок эми ошолордун катарында бул Бекжан дагы жакшырып калышына биз себепкер боло алабыз. Анткени себеби бул ооруга, бул дартка давасы бар экендиги дагы Кудайга шүгүр. Дава жок болсо анда кантер элек деген. Ана мына карабайсыздар, мына мондай акыбалда Бекжандын бул абалы, бул эменин кыйшак өзүүсү, бул азыр ички органдарда, аппараттарда, мисалы ошол бөйрөктү жана башка органдарга да аябай эмеси тиет. Анан бул биякта жүйдөн кысылгандыктан бут баспай калат. Ушундай коркунучтар бар экен. Бул менин эмес, бул врачтардын берген көрсөтмөсү. Ошон үчүн достор, бизге эмне керек? Тез арада кол сунуу керек, колдоо керек. Мекендешибизге $30.000 керектелет. Ошол барган келгенине баарына жетиштүү каражат бул $30.000. $30.000 каражат топтолсо, Бекжан мекендешибиз Апазалидей болуп, жана башкалардай болуп жакшырып, үйлөнүп, бала чакалуу болушуна чоң мүмкүнчүлүккө сиз менен биз себепкер болобуз достор. Ошого шашылайлы, анткени бизден өмүрлөр өтүп жатат. Оорусак, оорубасак да мына бүгүнкү күндө ааламда эмне деген аламаттар болуп жатат. Ар кимде ар кандай жагдайлар. Бирок биз шашылайлы, аракет кылып, анткени эртең биз кийими жок жылаңач кетчү күндөр балким алыс эместир. Ошон үчүн Бекжан, эми ушул тыйында берген, өзүнүн ырыскынан бөлүшкөн мекендештерге сенин ыраазычылыгың. Жалпы кыргыз элиме, байкелериме, эжелериме, карындаштарыма баардыгыңыздар ушу салып аткан аманатыңыздар түзмө-түз өз колума жетти. Өзүм менин банкыма, Азамат байкемдин счетторуна баардыгы биригип топтолду. Эми дагы кол сунсаңыздар, эртең ушу сакайып кетсем ушу сиздерде болушу түз басып, өз алдынча үйлөнүп, балдарды болуп жашынакай жүргүм келет. Дагы жардам бериңиздерди өтүнөм. Ушу тезирээк топтолсо, ушу кыйналып кеттим ушу 1 жылдан бери. Ушу буттарым ушу отказ берип атат кээдимде. Туруп калганда ушу бир бутум менен таянып эметип калып атам. Буга чейин мурун ушу жакшы жүрчүмүн, андан кийин ушу азыр ушу буттарым отказ эметип атат ушу. Башкача боло баштады ушу, өзүм коркуп баштадым ушу. Кандай болот ушу, тамак ичкенде да бир порцияны тугут алып эле, кичине эле жеп эле ошол эле. Баягы өзүм үчүн күрөшпөдүм. Ушу 1 жыл болду акча чогултуп аткан каражатым. Ушу $5.000 эптеп, ошонун суугуна карабай түнкү 2-ге чейин. Ушу колдорум кийин күндө ушу тырыша баштады ушу эметип. Эмен айтсаң Бекжан, мисалы сен азыр каракөй чогултуп көчөдө ушинтип жүргөндө сен айтып атпайсыңбы? Оорунун аркасынан мындай кайырчыга айланып калдым депчи. Анан мисалы азыр ошол каракөй көтөрүп турганда, мисалы элдердин мамилеси кандай? Мисалы туура эле кабыл алып салгандар болобу же мындай өзүңө катуу тийип калган кандай жагдайлар бар? Ушу кээ бирөөсү иштебейсиңби дейт, баягы мындай басып жүргөндө эме кылышат. Анан баягы өзүм үчүн күрөшүп атам, баягы алтын ала төшөккө жатып калбай ушу жок ден ушу ата-энемди багайын деп ушу ден соолугумду өзүм күрөшүп жатам азыркы учурда. Эртең жатып калсам эч ким жардам бербейт ушу. Баары эле кайрыгерлик. Ошо үйлөнүп, ушу балдарды болуп, бала чакалуу болуп, ушу ата-энем багып иштеп өз алдынча. Ушу кайрымдуу бол фондду ушу Азамат Байматов байкем ушу сөздөрү жылуу мамиле кабыл алып, ушу мени тактырымды түшүнүп, ушу жалгыз ул экен,
деп ата энемди да түшүнүп, бар жогун түшүнүп, ушу толук көзөмөлгө ушу өзүм 5 жылдан бери ушу чогултуп жүрөм десем, ошого карабастан ушу менин тактырымды түшүнүп эме кылышты колго алыш буюрса, Кудайым буюрса, мына аманаттар чогулуп атат, ушу эртерээк тезирээк чогулса ошо барат элем.